Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Мугалимдин ал жерде эмне кылып жүргөнүн билүүгө кызыгып, бир күнү адырдан тезек терип келе жатып 3-4 кыз болуп кайрылып калдык. Бул жамантан башта бир байдын атканасы болгон. Кыш күрөөдө тууп калган бээлер кулундары менен ушунда багылып турган. Кеңеш өкмөтү чыгып бай качып кеткен соң аткана ээн калып, тегелеген коко тикенек эрмендер басып, киши каттабай калган болчу. Дүйшөн өгүндөн бери тикенектердин баарын түбүнөн кетмендеп чаап, тамдын шалдырап жыгылып калган каалгасын кайра эптештирип, ураган жерлерин оңдоп жүргөн экен. Өзүбүздүн боюбуз менен тең болгон тезек толо колтурмачтап таңылган чоң ала каптарды көтөрүп, биз ушул жерге дем алмакка отура калганда, үстү башы ылай болуп, жеңдерин түрөнүп алган Дүйшөн тамдан чыга келди да бизди көрүп, бетинин тегин аарчый жылмая күлдү. Кыздар, келгиле, тезектен келе жатасыңарбы? Биз уялганыбыздан унчукпай эле бири-бирибизди карап, кап-каптын түбүндө отурган жерибизден ооба дегенчелик баштарыбызды ийкеп койдук. Биздин уяңдык жайыбызды дароо түшүнө койгон Дүйшөн дагы да жылмая күлүп сүйлөдү. Келгениңер жакшы болбодубу кыздар? Мына мектебиңер даяр десек да болот. Азыр эле бир бурчуна меш өңдүү бир нерсе куруп бүттүм. Көрдүңөрбү? Муру да үстүнө чыгып турат. Эми кыштык отунубузду тамдын бир жагына жыйып салабыз да, жерге самандан калыңыраак төшөп таштап, окууну баштай беребиз. Кандай, мектепке келесиңерби? Окууңар келеби? Кыздардын ичинен чоңураак эле мен элем. Алар унчукпай жатканынан, жеңем кое берсе келем дедим. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата